Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Месеркежи каналынын катталуучулары. Бүгүн сиздер менен чогуу Ош шаарына жакын Актилек кичи шаарчасына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү KG Строй курулуш компаниясынын иштеп жаткан жигиттердин иштери менен сиздерге тааныштырабыз. Тагыраак айта турган болсок, мына ушундай үйлөрдү жасалгылоо житки травертин тарткан жигиттердин жумуштары менен сиздер менен тааныштырабыз. Эгер кимде ким ушундай травертин менен үй жасалгылоосун жасайын деп жаткандар болсо, жакшылап көрүп алсаңыздар болот. Бул жигиттерди биз айтып кете турган болсок, 3 жылдан бери ушул иштерин көрсөтүп келебиз. Жарнама иретинде чыгарабыз. Буйруса, бул жигиттердин иштери жакшы. Өздөрүнүн бригадалары дагы бар. Азыр эми ушул сиздерге бүткөн үйдү көрсөтүп, бир катар көрсөтүп, андан соң ушул жашлаган жигиттердин өздөрүнөн дагы толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогуу болуп, каналда жаңы болгондор каналга катталып туруңуздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыркы күндө көпчүлүккө белгилүү материалдар дагы кымбаттап, строй материал өтө кымбат болуп жатат. Бүгүнкү күндө бул жигиттер кандай жасап жатат, кандай баада болуп жатат, ошолорду дагы сиздерге толук айтканга аракет кылабыз. Сиздер бул видеону бөлүшүп, өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздарга же болбосо WhatsApp группаларыңыздар болсо, баарын көрсөтүп, бөлүшүп кетсеңиздер дагы бул жигиттерге бир аз болсо дагы сиздердин салымыңыздар болсун дейбиз. Анда эмесе бизге ушул Ислам мырза биз менен 3 жылдан бери чогуу иштешип келет десек дагы болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ислам мырза кандай? Ден соолуктар жакшыбы? Алгач үй ичи жумуштар болуп жатабы? Жакшы, рахмат. Барлыгы жакшы. Бул үйдү чекчейтип бүтүрүп коюпсуңар. Ооба. Эми быйылкы жылы кандай болуп жатат? Баалары кандай болуп жатат? Ошол жактарынан тааныштырып, биздин дагы жаңы көрүүчүлөргө айтып кетели. Ооба. Быйыл Кудай буйруса иш башталды. Анан былтыркыдай эле сена болуп атат. Былтыркыдай эле сенада кылып атабыз. Бул ошо өзүңүздөр билгендей житки травертин анан 3D фасон да. Бул үйдүн баары болгон окшойт, а? Ооба, баары 4 тарабы тең болду. Анан бул кошумча утепление менен болду биринчи. Ичине дагы коюлган окшойт, а? Ооба, утепление менен кошо болду да. Андан кийин травертин кылдык сыртынча. Баарын өзүңөр жасадыңар? Ооба, баарын биз өзүбүз жасадык. Демек, дубалы кирпич боюнча? Ооба, дубалы кирпич боюнча сыртынан эле баарын өзүңөр жасадыңар. Жабыштырышты балдар. Анан сыртынан мынау травертин менен тартышты да. Ошо мурунку баада деп эле иштеп жатабыз дедиңер. Ошо баа кандай болот деле? Мен дагы бир аз эстен чыгып калыптыр бир кыш өткөндөн бери. Былтыры деле 600 сомдон болуп аткан. Метр квадрат. Метр квадрат 600дөн болуп атты. Материал ичинде. Өзүңөр алып келип, ошонун ичинде бар. Травертиндин материалдары ичинде, анан бул пенопласты болсо үйдүн ээси алып келип берет. Анан калганын биз баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Анан элдерге түшүнүктүү болуш үчүн ал пенопласт дагы ошо 600дүн ичинде эмес, ага отдельно өзүнчө болот, Ал өзүнчө болот. Ал өзүнчө болот. Демек, житки травертин өзү метр квадраты 600 сомдон эсептелинет, э? Материал ичинде. Ошондой. Ал эми житки травертинди өзүңөр өндүрүп, өзүңөр чыгарасыңар, э? Ушул Ош жергесинде. Ооба, былтыртан бери көрсөтүп, айтып жүрөбүз. Материалдарды биз баардыгын өзүбүз чыгарып, материалдарыбызга, ишибизге Кудай буйруса 100% ишеничтүү деп айта алам да. Дагы бир ирет бышыктап айтып кетели. Буну жасагандан кийин канча жылга чейин турат эле? Эми буну шубак көчүп түшпөсө, үй көчүп түшпөсө эле тура берет бул. Анан кошумчасы анан бул мындай чаң басып, кирдеп калган болсо, кадимки эле крандын шлангасын улап алып туруп, жууп, неме кылып моющий деп койсо дагы болот, э? Сыртынан жууп тазалап турса дагы болот. Эгер бир аз чаң басып калган болсо, ошондой болсо болот. Ошондой плюс жактары көп да. Анан бул кышында
же жайында болсо үйдүн ичине ысык суу кандай бир зыян же пайдалары бар бекен? Зыяны болбосо керек, зыяны болбойт. Пайдасы албетте бар да. Пайдасы бар. Мындай өтө эле зыяны жок, Экологический бул немеден багындай текшерилип жасалган материал да бул. Өзү биринчи ойлоп чыгарылганы Турциядан ойлоп чыгарылган нерсе экен да, булчу жидкий травертин. Ошол. Азыр эми өзүбүздүн Кыргызстанда иштеп чыгарылып жасап жатасыздар. Кудай буйруса. Өтө сонун. Иштеп атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, угуп жатасыздар. Мына ушундай өзүбүздүн Кыргызстандын өндүрүштөрүнө бир аз салымыңыздар болсун. Ушул видеону бөлүшүп кетсеңиздер жакшы болот. Дагы бир маалымат кылып айтайлы. Ушул Кыргызстандын 7 областына баарына барып жасап жүрөсүңөр, Ооба. Биз билгенде. Былтыртан бери эле. Ала Бука бул жагы Чүйгө чейин бардыңыздар. Быйыл деле ошол бригадалар иштеп жатабы? Кудай буйруса. Баарына барып, ошол жактарда да жасап келесиңер, Ооба. Өзүңөрдүн бригадалар барат. Өзүнүн балдар бизде бригадалар көп. Кудай буйруса, ар бир чалган адамдын үйүнө барып ишин бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Кудай буйруса. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер мына ушундай жакшы үйлөрдүн жасалгаларын жасайм деп максат кылып, ниет кылып жаткан болсоңуздар, ушул жигиттерге сүйлөшүп, байланышып, экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Ар дайым сиздер үчүн кызматта ушул жигиттер, Ислам мырза жана KG Строй ушундай фирма менен жакшы иш алып барып жаткан учуру. Ислам мырза, дагы бир кошумчалап айтайлы. Бул эми травертинди азыр Кыргызстанда көп эле өндүрүп, көп эле жасап жүргөн усталарды көрүп жатабыз. Эми силер ушул өзүңөрдүн жасаган ишиңердин сапатына кандай жооп бере аласыңар? Кандай өзгөчөлүктөр болот? Ооба, эми албетте туура айтасыз, бирок азыр мындай травертин кылам деген усталар аябай көбөйдү чындыгында. Анан эми биринчиден эми устанын профессионалдыгында болот да, иштин баарычы. Иштин баары анан мына тартканда дагы мына гүлдөрүнү туура чыгаруу керек да. Мындай гүлдөрү кадимки таш сыяктуу кылып чыгарып, мындай кармаганда сыйдаң келип кармасаңыз өзүңүз билесиз да, таш сыяктуу сыйдаң болуп турат. Анан бунун сыртынан неме берилет да. Лак берилет, 2 сыйра лак берилет. Анан бул лак bir 5-6 жылдан кийин лак өңү өчүшү мүмкүн, лактын өзүчү. Күнгө бир аз күйүшү мүмкүн. Анан ошол убакта дагы лактан алып келип туруп сүртүп койсоңуз, кадимкиле сүртүп койсоңуз, кадимкиле ушул жасалгандай ол жаңы абалына келип калат, кайра эле жаңы абалына келип калат. Ошол жактары жакшы. Бул эми негизинен ушул күндүн ысыгында, жайда, жазда ошол убактарда эле жасалат, Кышында болбойт. Кышындасы болбойт. Сууктанча болбой калат, Плюсовой температурада жакшы да. Мындан сырткары дагы кандай жумуштар болот? Үйдүн ичине жасаса дагы болобу же основной эле бул сыртына кетеби? Үйдүн сыртына эми кылса бул суугураак болуп калат да, себеби бул таш да. Эгер бөлмөнүн ичине кылса, бөлмөнүн ичине суук болуп калат, дуал муздак болуп калат да. Себеби бул деле таш да. Таш сыяктуу болуп калат да, кафель сыяктуу болуп калат. Ошон үчүн үйдүн сыртына мен кеңеш бере албайт элем да. Ичине деген, то есть ичине бөлмөнүн ичине болбойт. Кеңешин бере албайт экен. Анан мындай коридорлор болсо, мисалы, ошол сыяктуу жерлерге кылып койсо болот. Кире бериштерге, холдорго. Ошол сыяктуу жерлерге кылса. Азыр эми сиздер ушундай частный үйлөрдү эле кылып жатасыздар да. Эгер чоң объекттер чыккан болсо, жанагындай спорт залдар чыгып калат, же болбосо мечиттер чыгып калат. Ошондой чоң объекттер чыкса, ошолорго деле жетишип кыла бересиздерби? Албетте. Баарына жетишкенге аракет кылабыз. Балдар баары жетишет. Балдар баары жетиштүү. Материал баары жетиштүү дегенсиз, Ооба. Демек жакшы. Ошол. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматты бердик. Эгер сиздер дагы түшүнбөгөн суроолоруңуздар болгон болсо, ушул жигиттерге кайрылсаңыздар болот. Биз Instagram баракчаларын, номер телефондору ушул экранга коюп кетебиз. Ошол номерлерге чалып байланышып, толук маалыматын алып, сүйлөшүп, сиздер дагы ушундай жакшы жаркылдаган үйлөрдү жасатсаңыздар болот.
Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Сиздер менен ар дайым Мисир KG каналы. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.